23-сентябрь дүйшөмбү. Мындан туура 35 жыл мурда 1989-жылы Кыргыз СССРинин Жогорку Совети тарабынан Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Президент кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Улуттук биримдикти жана социалдык туруктуулукту сактап, келечек муунга эне тилибизди татыктуу өткөрүп берели деп белгиледи президент. Садыр Жапаров Американын Нью-Йорк шаарында буунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитинде сөз сүйлөдү. Ошондой эле президент Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Мындан тышкары Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушуп, Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтык талкууланды. Кыргызстанда жыл соңуна чейин үйлөрдү толук камсыздандыруу тапшырмасы коюлду. Допинг колдонгон деп грек-рим күрөшү боюнча кыргызстандык балбан Акылбек Талантбеков спорттон 4 жылга четтетилди. Биринчи айым Айгүл Жапарова Евразиялык аялдар форумунун алкагында коомдук таануу сыйлыгынын лауреаты болду. Бишкекте балдар искусство мектебинин ачылыш аземи өтүп, ага дүйнөгө белгилүү скрипачы Даниэль Лазакович катышты. Бишкекте мамлекеттик тил күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өттү. 24-сентябрь шейшемби. Бишкекте 15 жашар кыз жол кырсыгынан каза тапты. Аны сүзүп кеткен чет элдик жаран кармалды. Акылбек Жапаров жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдык көрүү боюнча жыйын өткөрдү. Кыргызстанда 10 күндүн ичинде жүргөн рейдте 272 мотоцикл айып короого токтотулду. Женалы Орозбаев монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасы болду. Акылбек Жапаров дүйнөлүк банктын башкаруучу директору Венсай Жант менен жолукту. Министрликтердин жана ведомстволордун кызматкерлери шейшемби жана бейшемби күндөрү коомдук транспортто жүрүү сунушталууда. Президент 3-элдик элдик курултайдын датасын 20 декабрга белгиледи. Президент Садыр Жапаров АКШнын Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан буунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух менен, мындан тышкары Финляндиянын президенти Александр Ступ менен жолугушту. Күндүн соңунда президент буунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылышына катышты. 25-сентябрь шаршемби. Садыр Жапаров буунун башкы ассамблеясынын сессиясында сөз сүйлөдү. Анда мамлекет башчы Бириккен Улуттар уюмунун мүчөлөрүнүн алдында глобалдык климаттык катастрофа, экономикалык теңсиздик сыяктуу бир катар көйгөйлөр турганын белгилеп, ушундай маалда акчаны куралданууга эмес, өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө жумшоого чакырды. Мындан тышкары Садыр Жапаров Кыргызстан буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө даяр экендигин билдирди. Аламүдүн районундагы Кызыл Белес тоо лыжа базасы жана Бишкектеги Метропаб түнкү клубу жайгашкан имарат мамлекетке кайтарылды. Парламент Аскар Акаевдин экс-президент макамын кайтарып берүү арызын четке какты. Куликовский кондитердик үйүнө 20 миллион сом айып салынды. Нарын жана Ысык Көл облустарындагы отканалардын кышка даярдыгы текшерилди. Бишкекте жол эрежесин бузгандыгы үчүн 30 автобус айдоочусу иштен алынат. Ош Нью-Дели багыты боюнча биринчи чартердик каттам ачылды. Ажылык сапарга каттоо 7 октябрда башталат. Кыргызстанга 2025 жылга карата ажылык сапар үчүн 6000 квота берилген. 26 сентябрь бейшемби. Сокулуктагы Эдельвейс балдар эс алуу лагери, Карабалта шаарындагы автобекет, Каракол жаратылыш паркында 120 гектар жер участогу жана Бишкектин борборунда жайгашкан жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Эркин Мамбеталиевдин 5,5 миллион доллардан ашуун мүлкү мамлекетке өткөрүлүп берилди. Акылбек Жапаров Кытай Эл Республикасынын 75 жылдыгына арналган салтанаттуу кабыл алууга катышты. Кызыл Кыяда УКМКнын шаардык бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Камчыбек Ташиев ачылыш аземинде сүйлөп жатып, УКМК кызматкерлерин анын балдарынын жана жакындарынын буйруктарын аткарбоого чакырды.
Түндүк тиркемесинде 2 жаңы кызмат ишке кирди. Баланын катталгандыгы тууралуу маалыматты алуу жана балдар үчүн мүлккө ээлик кылуу, ээлебе тууралуу маалыматты онлайн тартипте алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Президенттик администрацияда майыптыгы бар адамдардын иштери боюнча кеңештин жыйыны өттү. Сосновка постунда автоунаадан 475 грамм гашиш баңгизаты табылды. 2025-жылы өтө турган Азия кубогуна тандабалуу оюндары старт алып, Кыргызстан жаштар курамасы алгачкы беттешинде Мьянманын командасын 2-0 эсеби менен утуп алды. 27 сентябрь жума. Президент Садыр Жапаров жапон ишкерлери менен жолугушту. Камчыбек Ташиев Ысык-Көлдө 5 жылдыздуу мейманкананын курулушуна капсула салды. Алтынбек Кылычбаев жогорку кеңештин депутаты болду. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орунбасары Алмамбет Салиев 2 айга камалды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Беги Шаматов дүйнө салды. Ош шаарында Түштүк Экспо 2024 көргөзмө жарманкеси өттү. 30 жылга тете 3 жыл Кыргызстандын тарыхындагы акыркы 3 жылын чагылдырган даректүү тасма чыкты. Селден жабыркаган Темир айылынын тургундарынын коопсуздугун камсыздоо жана жашоо шарттарын жакшыртуу максатында министрлер кабинети аларды башка жакка көчүрүү чечимин кабыл алды. Кытай тараптын демилгеси менен Кытайдын түзүлгөн күнүн майрамдоого байланыштуу Торугар жана Эркештам өткөрүү пункттары 1 октябрдан 3 октябрга чейин убактылуу жабылат. Азия кубогунун тандабалуу оюндарынын алкагында Кыргызстан жаштар курама командасы Түркмөнстанды 1-0 эсебинде жеңип алды. Жаштар курамасынын оюнчулары Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевди жылуу маанайда өздүк майрамы менен куттукташты. Ага команда оюнчулардын кол тамгалары коюлган топ белек кылышты. 28 сентябрь ишемби. Акылбек Жапаров креативдүү экономика боюнча глобалдык кеңешинин эксперттери менен жолугушту. Коомчулукта талкуу жараткан сөз эркиндиги тууралуу мамлекет башчы өз пикирин билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда сөз эркиндиги бар, болуп келген жана мындан ары да боло берет. Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол компаниясынын ачылышына катышты. Бишкек мэриясы шаар тургундарын таштандыны кечкисин чыгарууну суранууда. Президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында мунайды кайра иштетүүчү заводду модернизациялоого мезгил кутусун салды. Ошондой эле бир катар социалдык объектилердин ачылышына катышты. Алардын арасында Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин жаңы административдик жана окуу корпустарынын ачылыш аземи. Ошондой эле Кочкор Ата шаарында толугу менен реконструкцияланган Нефтечи стадионунун ачылышы.